Birinci түшкөн аят оку деди. Экинчиси коомуңду эскерт, эртең өлүм бар, эртең өлөсүң, өзүңдү жалгыз апарып кабырга көмөт. Ошол жерде кылган ишиңе өзүң гана жооп бересиң. Жакшылыгында өзүң гана көрөсүң, жамандыгында өзүң гана көрөсүң. Анан ушул аяттын уландысы деле эмне деп атат? Тазалыкка көңүл буруп атат. Биздин дин тазалыктын дини. Ошондуктан биз билимге, тазалыкка, анан мына жалпы коом менен бирге жашаганга, жаман жакка ооп бараткан жаштарыбыз болобу, башкалар болобу, мындай эскертип жашаган, бири-бирибизге өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон ушундай коомбуз биз. Мусулмандардын өзгөчөлүгүнүн бирөөсү мына ушундай. Анан ушунда сен коомуңду эскерт. Булар өзүнүн адашуусунан артка тартылсын. Ата бабалары сыйынып жүргөн жанагы буттарга, айкелдерге сыйынбасын булар. Ушуларды эскерт деген аят келди. Ва раббака факаббир. Кудайыңды улукта. Кудайыңды улуктоодо ага шерик кошпо. Ширк кылба. Ширктин мааниси бар. Ширк качан болот? Кайсы бир нерсени кылганда ошону Кудайдын ордуна коюп алса, ушул ширк болот. Сен ошондой кылба. Кудайдын астында турганыңда дагы таза бол. Мен эстей албай айтам, бир сахаба ушундай кылган экен. Канча бир төө сатып, бир кийим сатып алган экен. Төөлөрүн сатып. Эмне кыласың десе, намаз окуйм деп. Биз намазга келгенде, намазда ноол падышалардын астына барганда биз башкача кийинип калабыз. Айыл өкмөтү чакырып калса, чогулушка барып калдык, башка бир жыйындарга барып калдык. Болгон тапканыбызды кийип, тазаланып, жакшынакай, татынакай, жарашыктуу кийип, атырыбызды себинип алып барабыз. Ибадат дагы мына ушундай болуш керек. Эптеп-септеп болбошу керек. Ошондой кийинип алып, ибадат кылышыбыз керек. Ошондо ыймандуу адамга Кудайдын астында нажас болуп турган бул ыймандуу адамга ылайыктуу эмес дейт. Ылайыктуу эмес абал, жарашпаган абал. Мисалы, бир адам азыр эми намаздын убагы эмес го, бир аз жугуп калды, намазга чейин жүрүп турайын ушул кийимим менен. Андан кийин барып анан намаздын учуру келгенде кийимимди алмаштырып алам десе, фик ушул нерсени айтат. Мейли, намаздын учурунда таза болсоң, ошондой алмаштыр деп атат. Бирок өтө эле зарыл болбогондо фикте ушул нерсени айта берет. Өтө зарыл болбогондо адам нажас болбош керек деп. Азыр жуунган атамго мен эми ушул даратымды чачыратып болсо дагы даратымды сындыра берейин. Азыр жуунган атпайм, азыр баняга кирген атам, азыр мончого. Дегенге шарият уруксат бербейт. Жок дейт. Сен керексиз эле жерде жок, таза тут дейт. Анткени ажал 1 секундтагы алдына 1 секунд артка кетпеген нерсе да бул.